Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Шамурза Бөрүкулов адамдын уругу түгөнүп калгансып, Атамбаевдин оозун кана десе мурдун көрсөткөн тупица адвокаты президент Садыр Жапаровго импичмент жарыялайт бекен. Осураак Шоркелдеги арпанан шылтоо эмеш, осуруп коюп, арпанан жедим эле деп актанган экен. Ошонун сыңарындай Садыр Жапаров башкарган элдик бийликтин душмандарына Орхан Инан шылтоо болуп табылбай калды. Президентке импичмент жарыялоо эле оңой бекен. Бир убактарда Замир Жошевден 100 эсе билимдүү. Саясаттын интригасын 30 жыл ойноткон, Конституциянын атасы делип келген Текебаев деген өткүр Атамбаевга импичмент жарыялайм деп жүрүп, өзү түрмөгө кирип кеткен. Текебаевдин импичменти фактылар менен далилденген, өтө оор кылмышка таянып. Так айтканда, Дача суудагы Атамбаевдин Кытайдан ташып келген жүгүнүн акыбети айтылган импичмент эле. Эгер эле Жошев тупой адвокат болбосо, Орхан Инан жөнүндө сөз башталса, сөздүн бир учу барып Атамбаевга тийишин ойлобойбу. Орхан Инанга кыргыз паспортун мыйзамсыз берген үчүн кожоюну Атамбаевга иш козголуп жатканы менен иши жок окшойт. Тупой болбосо бир нерсе айтардын алдын айтып жаткан сөзүнүн акыбети эмне менен бүтөөрүн ойлобойбу бул адвокат. Кыргыздын канын ичкен Батукаевди урмат сый менен жөнөтүп койгон Атамбаевга импичмент жарыялаган эмес эле го. Белизден фейк документ жасап бүткүл дүйнөгө шермендесе чыккан Атамбаевга эч ким импичмент жарыялаган эмес. Эмне ушунун баары эле Атамбаевди жакшы көргөндүктөн болуптурбу? Атамбаев өзүнө каршы сөз айтканды каматып, сотко берип, миллиондорду жыгып, беспредел жасагандыгы үчүн эч ким кың дебестен демин ичине жутуп келген. Болбосо Атамбаевга импичмент жарыялоо үчүн миллиондогон шылтоолор бар эле. Эми бул түрмөдө жөн жатпай, сабаты чала ачылган адвокаты аркылуу Садыр Жапаровдун огородуна таш ыргытып жатат. Ташка толуп чурмок басып, адам баш бага албай турган акыбалга жеткен өзүнүн огородун бир карап койсунчу, бул шорун каткар ууру. Садыр Жапаровду жалпы кыргыз элинин 90% тандап шайлаган. Керек болсо мына дал ошол 90% эл жарыялайт Садыр Жапаровго импичментти. Өзүн оппозициябыз дешип алышкан журт бузарлар убара болуп күтпөгүлө ал күндө. Төөнүн куйругу жерге тийгенде келет ал күн. Эгер эле логиканы иштетип анализ кылсак, анда эл каалап ишенген бийликке оппозиция болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн буларды биз оппозиция деп эмес, кыргыз элинин душмандары деп аташыбыз керек. Кыргыз аргумент. Мите курттардын мигрени кармады. Парламентти бүтөйлөп алган кыргызстандык мите курттар кечетен бери айкырып-кыйкырып бүтө албай жатышат. Ага шайлоо боюнча жаңы мыйзам, жаңыча тартиптин киргизилип жатышы. Мите курттар партиялык системаны өлөрмандык менен коргоп, өздөрүнүн мите курттук келечегин колдон чыгарбаганга умтулуп жатышат. Партиялык шайлоо системасы Кыргызстанды кантип талкалап кое жаздаганын элдин баары көрдү. Кыргызстанда күчтүү жарандык коом түзүлөт дешкен, баледа түзүлгөн жок. Көптөгөн талпалардын коому түзүлүп калды. Парламент күчтүү болот, кыйын депутаттар келет дешкен, анын тескерисинче болду. Жалаң Сексайлуу, Майяне, Макалё депутаттар келишти. 6 жылдан бери алардын басымдуу көпчүлүгү элге таанымал эмес, белгисиз, ооздоруна сууртуп алгансып былтыйып отурушат. Криминалга каттуу сокку берилет дешкен. Балениби? Дал ошол партиялык система менен келген парламент убагында криминалдардын ана башы Батукаев кызыл килем менен өлкөдөн узатылды. Кылмыштуу топтор күч алып, алар парламентке келишти, мандат алышты. Бир кишинин бийлигине жол коюлбайт дешкен. Таптакыр башкача болду. Атамбаев хан болуп, оозуна келгенин оттоп, оюна келгенди жасап жүрдү. Бир мите курт кыңк деген жок. Ошол хан Атамбаев президенттик бийликтин күчү менен чимкирик парламентти алып келди. Алар Атамбаевдин даарат кагазы болуудан ары кетишпеди. Ляппай деп отуруп беришти. Коомду адилеттик орнойт дешти. Тескерисинче болду. Досу өзүнүн досун президент кыла турган президентке бажы тармагын кемирген ууру спонсор болгон адилетсиз коом түзүлдү. Күйөө балдарын, бажаларын, тууган уругун, досторун, аяш балдарын, кыздарын кызматка койгон мафиялык бандиттик коом түзүлдү. Уурулук асманга чыкты. Президент ууруларды колдоп коргоп калды. Мына сага партиялык система. Укук корголот, мыйзамдуулук күчөйт дешкен. Таптакыр андай болбоду. Укуктар катуу бузулду. Мыйзамдуулук таптакыр болбой калды. Ким каалаганын жасап, мамлекеттик бийликти байлары ээлешти. Коррупция кан буугандай токтойт дешкен. Коррупция болгон күчү менен дагы күчөдү. Президент айланасына топтогон жакындары, туугандары, кудалары, уурулары менен өлкөнү тоноп жей турган коом түзүлдү.
Депутат Мите Курттар президентти ууруларды, камкор кылмышкерлерди колдоп отура бере турган болушту. Партиялык коррупция бизнес күч алды. Партиялык тизмеге кирүү коррупциясы болуп көрбөгөндөй оожалды. Партиялык тизмеге кирүү коррупциясы болуп көрбөгөндөй күчөдү. Тизмедеги орундар сатылды, мандаттар сатылды. Оозун ачпаган балыктар, койлор жүрүшү, заман эчкилер, демагог, сагызгандар мандат алып, 5 жыл бою элдин эсебинен жыргашты. Бирок бир дагы иш жасашкан жок. Нааразы болгон элдин депутатты кайра чакырып алуу укугу жоголду. Элдин укугун партиялар, партиялык лидерлер алып коюшту. Мамлекетте толук кандуу башаламандык, хаос орноду. Эми жаңандай болбойт. Билимсиз кылмышкерлер, жеке кызыкчылыгы менен жашаган байлар, элди жөн салды дүрбөткөн популист алдамчылар, кызыл тилине башкасы жок демагогдор келе алышпайт. Бир мандаттуу округдардан шайлоо болсо, депутатты эл өзү тандайт. Ар бир талапкердин сөзүн угуп, суроолорду берип, жообун алып, кылган иш тажрыйбасын карап, жүрүш турушуна баа берип гана добушун берет. Эгер шайланган депутат жакшы иштебесе, кайра чакыртып алат. Жарым жыл сайын депутат менен жолугушууда депутаттан отчет алат, наказ берет. Чындап элдин укук алууна келтирилет. Эл мамлекетти башкарууга активдүү катышып калат. Азыр андай укукту элден партиялар алып алышкан, алдап кетишкен. Азыр кайсы депутаттар жаңы мыйзамга нааразы болуп кыйкырып жатышат. Ооба, баягы эле Момбеков, Атамбаевчилер, Жээнбековчилар, батыштын буламыгын жеп жаткандар, гейлер менен кылмыштуу топтун өкүлдөрү. Аларга ушундай башаламан коом бийлик жагат. Себеби ылайыкка сууда алар балыкты жакшы кармашат, а бирок мамлекет, элдин келечеги тууралуу алар ойлонуп да коюшпайт. Бизде экономикасы бекем, мыйзамдуулук жакшы сакталган, адилеттүү мамлекет болушу керек. Ал үчүн азыркы бийликтин аракети, максаты элдин мүдөөсү, эңсегени ишке ашуусу керек. Ал үчүн 30 жылдан бери элди тили менен алдап келаткан Момбеков сыяктуу демагог, тили чечендерге четке чыгып, чыныгыш менен алек болгон азыркы бийликти колдош керек. Кыргызстандын башка жолу калбады. Булак кыргыз аргумент. Москвадагы массалык мушташтан улам мигранттарды текшерүү күчөдү. Кыргызстан жана тажикстандыктарды Москвадагы массалык мушташы соң Борбор Азиядан келген иммигранттарды кармоого алып келди. Бул тууралуу Вести KG сайтына Тилек Таалайбеков аттуу мурдагы эмгек мигранты билдирген. Анын айтымында учурда көптөгөн кыргызстандыктар кармалып, документтери текшерилүүдө. Көпчүлүк кыргызстандыктар жашаган жерлерде кармалышат. Документтер бардык жерде текшерилет. Метронун жанында, дүкөндөрдө, сейил бактарда баарын камап текшерип жатышат. Алар паспортун эртеден кечке кармап турушат. Манжа издери алынат. Алар орой мамиле кылышат. Биздин жигиттер арызданып жатышат, бирок андан эч кандай пайда жок. Мен өзүм полиция бөлүмдөрүндө болдум. Аларга адам сыяктуу мамиле кылышпайт, деди ал. Таалайбеков ошондой эле полиция кызматкерлери тарабынан рейдтер буга чейин жүргүзүлүп тургандыгын, бирок мигранттар арасындагы акыркы мушташтан кийин окуялар тез болуп тургандыгын айтты. Биз ар кандай социалдык медиа топторунда билдирүүлөрдү жана видеолорду бөлүшөбүз. Жигиттер бири-бирине рейдтин азыр кайсы жерде болуп жаткандыгы жөнүндө эскертип жатышат. Кармалып калбаганы жакшы. Милиция бардыгын, эркектерди дагы, аялдарды да текшерет, деп жыйынтыктады Тилек Таалайбеков. Ошол эле учурда интернетте пайда болгон видеодо укук коргоо органдарынын кызматкерлери Москвадагы массалык мушташтан улам күчөтүлгөн рейдтер кеминде 1 жылга созулат деп айткан.